балаңарды өзүңөрдүн заманыңар менен эмес, балдарыңардын заманы менен окуткула деген. Мисалы, азыркы мезгилде карасаңыздар, ата-энелер мына биз Советтер Союзун көргөндө айтат, биздин заманда бул жок болчу. Андан кийинкилер болсо айтат, биздин заманда жаңы чыккан болчу, анда 4-5 эле телефон бар болчу деп. Ана азыркы замандар айтат, балалардын заманы ушу болуп калыптыр, колдоруна ала албай атабыз. Но бардыгы деген өзүнүн заманын айтат, бирок балдардын заманын эч ким айткан жок. Туурабы? Балдардын заманын эч ким айткан жок. Демек, биринчи нерсе, субханалла, ата-эне баласын эгерде не кылгысы келсе, мынакей, ата-энелер балаңарды вундеркинд кылыңар, балдарыңарды субханалла мындай имандуу, адептүү, ахлактуу кылыңар келсе, анда бир нерсе кылышыңар керек. Дайыма балдарыңарга дайыма эң жакшы насаатчы болушуңар керек.